1 May райондук сотунда окумуштуу жана манастануучу Гүлзат Алиеванын соту уланууда. Ал диний аралык араздашууну козуткан деп күнөөлөнүүдө. Былтыр апрелде камакка да алынган, бирок кийин үй камагына чыгарылган. Сотто сүйлөгөн сөзүндө Алиева өз турумун илимий факттар менен жактап жатат. Бирок эң негизгиси анын динчилерге карата сыны жооп катары башталган. Анткени беркилер Ноорус менен жаңы жылды майрамдабагыла, динге каршы чыккандарды өлтүрүш керек деп, алар менен макул болбогондорду уят сөздөр менен сөгүп, манасты дагы мазактаган. Учурдагы диниятчылар ачык атаандаштыктан коркот. Алар илимий негиздеги дискуссия жүргүзө албайт жана 1,5 миң жыл мурдагы катып калган түшүнүктөрдү гана кайталайт. Бийлик болсо аларга каршы сөз айткандан да коркот жана дал ошол себептен ушундай соттор пайда болууда.